Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин Десин ТВ каналымдын катталуучулары. Бүгүн 2020 жылдын 20 майы, кадыр түн. Азыр мына Москва убактысы боюнча 02:59 дейт. 3 болуп калыптыр да, мына 3 да болуп калды. Ушул кадыр түндө мен сиздер менен достор, мени көрүп жаткан досторум, bir жакшынакай адамдар, жакшы, таза, эч кандай bir саясий интригаларга туш болбогон, кандайдыр bir эл тарабынан же болбосо коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан кыпындай болсо дагы bir күмөн жаратпаган, акактай таза адамдар, акактай таза саясатчылар жөнүндө сүйлөшкүм келди. Анткени азыркы кезде, ушул азыркы учурда аябай адамдар чыңалууда. Кандай адамдар бизди алдыга чыгарып кетет экен деп, жарыктын шооласын издеп, ушундай кимге ишеничин билбей турган учур болуп турат достор. Ар кандай коомдук пикирлер, ар кандай каттуу айтылган сөздөр, ар кандай партиялар өздөрүнүн иштерин жүргүзө баштады. Ушундай кездерде мен да өзүмчө ушул кадыр түндө отуруп, бизде деги эле ушундай эч качан кандайдыр бир саясий интригага илешпеген саясатчы, таза саясатчылар бар бекен деп өзүмчө ой жүгүрттүм достор. Азыр мен сиздерге бир нече адамдардын фамилиясын, аты жөндөрүн айтамын. Балким сиздер мен билбеген ал кишилердин кандайдыр бир интригаларга баргандыгын, кандайдыр бир нерселерге, жаман нерселерге чалынып калгандыгын билеттирсиздер. Эгерде билсеңиздер, ушул комментарийлерге, пикирлериңерге жазып коюңуздар, ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Ал эми ага чейин мен ушул мына мен деле 52-ге чыгам жакында, августта 51 демин азыр. Көптү көрдүк, көп нерселер башыбыздан өттү. Азыр ушундай анализ кылып, кийинки муундарга, же көрүп жаткан адамдарга кандайдыр бир өз оюбузду, өз оюмду айтууга акылуумун деп эсептеймин. Анда эмесе кеттик достор. Мен ушундай өз жүрөгүмдөн, өзүмдүн идеал туткан адамдарымды эмес, мен коомго карап эч кандай бир илешкеги жок адамдардын списогун түздүм достор. Эмесе мени менен болуңуздар, кеттик. Аксакал аксакалынан баштайлы. Жашына карап төмөн көздөй түшөбүз достор. Биринчи сап башына мен кадимки легендарлуу комиссар Катани, командир Катани деп айтып жүрчү Өмүрбек Суаналиевди койдум достор. Анткени Өмүрбек Суаналиев канчалык чоң кызматтарда иштебесин, канчалык кайсыл жерлерде жүрбөсүн, дайыма өзүн таза алып, эч кандай бир эч нерсеге илешпей, бул Өмүрбек Суаналиевдин өмүр баянын карап көрсөңүздөр достор, интернетте азыр бар, башка жактарда бар. Ушул жаштайынан, ушул ички иштер органдарына келгенинен баштап, кылмышкерлер менен күрөшүп, легендарлуу бир окуяларды жаратып, террористтер менен болгон күрөштөрдө, ошол самолетту террористтерден бошотуп алуу деги эле койчу, бул кишинин тарыхы өзүнчө эле легенда. Бул биздин тирүү легенда достор. Ушул кишини мен жашына карап сап башына койдум. Албетте Өмүрбек Суаналиевке ушул кадыр түнү мен дагы чың ден соолук каалаймын. Дагы деле ушундай таптаза ойдон акактай сап башында жүрө беришиңизди каалаймын, урматтуу генерал, чыныгы генерал. Экинчи достор, мен Коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиевди алдым. Исхак Масалиевдин жашы менимче Суаналиевден дагы чоң болуш керек. Мен эми ал жагын карап, изилдеп көрбөдүм. Бул жерде экинчи, биринчи деп айткан менен мен жөн гана бул айтып жаткан учурумда ушундай эме кылып атам. Мындай рейтинги жагынан бул кишиден таза, же болбосо бул биринчи, бул экинчи дегендей эмес. Мен булардын баардыгын бирдей катарда таптаза деп ойлоймун да, таптаза деп баа бердим. Ушул Исхак Масалиев дагы билесиздер, активдүү биздин
эл өкүлүбүз болуп эсептелет. Баягы тилекке каршы коммунисттик партиянын списогунда өтө албай калып, ушул башка партиялар менен өтүп келип, элге кызматын, ак кызматын көрсөтүп, эч кандай бир саясий куйтуучулуктарга барбай, депутаттарга баш көз болуп, албетте ал жерде иштебеген балык депутаттар көп. Бирок ушул 5-6 депутат ошончо 100 депутаттын ишин, 120 депутаттын ишин ушул 5-6 гана депутат аткарат. Ал аткарган иштердин ичинде дагы кандайдыр бир саясий куйтулуктар, саясий кызыкчылыктуу көздөөлөр болуп турат. Ошондой эч кандай бир куйтулукка жол бербеген, ак эмгеги менен, пешене тери менен ошол депутаттык ишин актап келе жаткан, эч кандай бир интригаларга илинбеген таза адам деп мен ушул Исхак Масалиевди да коштум. Бул жөнүндө кандай пикирлериңиздер болуп калат? Балким мен бир нерселерин билбей калгандырмын достор. Балким мен билбеген көп депутаттарды же болбосо башка адамдарды сиздер дагы билеттирсиздер. Эртеге ушул пикирлерди жазганыңыздарда достор сөзсүз түрдө кошуп айтып бериңиздер. Андан кийинки сапты мен өзүмдүн абдан сыйлаган депутатым Эльвира Сурабалдиеваны коштум. Эльвира Сурабалдиева ушул мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаевдин партиясы менен келген КСДП социал-демократтар партиясы менен келген. Албетте ал партия өзүнүн репутациясын абдан булгап алышты. Эми ал өздөрүнүн иши коомдо чоң жаман пикирлерди жаратты. Бирок бул партиянын ичинен дагы чыныгы эл үчүн кызмат кылган, ошондой кир аппараттын ичинде болсо дагы өзүн таза алып кеткен чыныгы баатыр, чыныгы ак ниет, эл үчүн кызмат кылган адамдар бар. Ошолордун сап башында мен Эльвира Сурабалдиеваны айтамын. Эч кандай саясий интригаларга киришпеген, бизнестен келген, ошондой эле таза эмес кызмат орундарынан пайдаланып коррупциялык кандайдыр бир механизмдерди колдогон чиновниктерге каршы турган чыныгы саясатчы, чыныгы таза ак тилден иштеп берген кыз ушул Эльвира Сурабалдиеваны дагы мен ушул таза, акактай таза саясатчылар тобуна коштум. Эгерде сиздер билген болсоңуздар, кандайдыр бир жактарын айтыңыздар достор, ачык сүйлөшөлү. Бул мен дагы ушул кызды коштум. Андан кийинки сапты жакында эле мен билип, изилдеп, балким мен аз изилдеп жаткандырмын, балким менде туура эмес маалыматтар болуп жаткандыр. Ушул Талант Масадыков деген жигитти коштум. МГИМОдо окуп, эл аралык чоң уюмдарда биздин кыргыздын көп эле саясатчылары ал жака бармак турсун, жакын жолой албайт. ООНго жана башкаларга бир нече тилди билип, биздин кыргыздын атынан иштеп келе жаткан ушул Талант Масадыков деген жигитти таанып калдым. Мен ушул жигитти билип калгандыгыма абдан кубанычтамын. Эч кандай бир саясий интригаларга кошулган эмес деп билемин. Эгерде интригаларга кошулганда мен билмекмин. Мен көп саясатчыларды билемин достор. Кандайдыр бир жактан күмөн жараткан мамлекеттик органдарга, кандайдыр бир жактан кайсы бир нерселерге кошулуп калган, кыпындай болсо дагы элдин арасында жок дегенде 5 адамдын арасында бир туура эмес көз караш бар болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ушул Талант Масадыков же болбосо жогоруда мен айтып кеткен адамдар жөнүндө бир эле адамда мындай кыпындай бир күмөн болсо достор, сөзсүз түрдө ушул менин каналымдан кийин төмөнкү комментарийлерге калтырыңыздар достор. Мен үчүн абдан маанилүү. Анткени мен азыр ушул акактай таза болгон таза саясатчылардын тобун бир көрсөтүп жатамын да. Ушул адамдарга, ушул өзүмдүн интернет баракчамда, ушул өзүмдүн YouTube каналымдан пайдаланып, мен ушул адамдардын тобун, ушул таза адамдардын списогун деп коебузбу, мен сиздерге айта кетейин дедим. Сиздер дагы бир оюңуздар болсо, мен абдан уккум келет. Балки мен эле эмес, коомчулуктун уккусу келип жаткандыр достор. Ошентип 4-чү болуп
Талант Масадыковду айттым достор. Мен айтып коеюн дагы, бул жерде биринчи, экинчи деп айтканым менен баягындай сиздер ойлобоңуздар. Биринчи бул кыйын экен, экинчи бул анда мындай экен деп. Мен бардыгын эле жонган эми бардык адамды бир эле айтып коюуга мүмкүн эмес экен. Ошондуктан ушул катары менен келе жатам. Андан кийин дагы мен жакында тааныган Саитжан Эратов деген жигит, Баткендин губернаторунун орун басары экен. Мен ушул акыркы маалыматтарыма караганда абдан таза адам экен деп мен ушул бир эле эки эле жолу сүйлөгөндө баа бердим достор. Балким мен дагы жаңы билип жаткандыгыман сиздер менден көп билеттирсиздер. Бул жигит артында дагы кандайдыр бир компроматтар болсо, кандайдыр бир илешкен жактары болсо айтыңыздар достор. Буну дагы обсуждать этели. Бирок мен бул Саитжан Эратовду ушул кыйын жигиттердин катарына, таза адамдардын катарына кошуп, ушул кыргыз элин ушул жигит дагы кандайдыр бир деңгээлде алдыга сүрөйт деп лидерлердин катарына коштум достор. Сиздер кандай ойдосуздар? Буну дагы жазыңыздар. Достор, дагы биз бул списокту көпкө чейин чозсок болот. Бул списокту чозууга мен сиздерден пикирлерди күтөмүн. Дагы кимдер бар ушундай таза келе жаткан? Айтыңыздар достор. Мындай жерде баягындай саясий кызыкчылыктарды, өзүңүздөрдүн жеке кызыкчылыктарыңарды айтууга эмес, жалпы мындай ой жүгүртүп туруп, кайсыл жактан илешпей калгандыгы жагынан. Бул жерде көрдүңүздөрбү, мен өзүмдүн саясий идеал туткан адамдарымдын дагы кандайдыр бир интригаларга, кандайдыр бир нерселерге илешип калган жактары бар. Ушул эле азыр чыгып жаткан элди алдыга сүрөп жаткан жигиттердин дагы кандайдыр бир илешкен жактары бар да. Ал эми мен могу айткан 5 адам ушул кадыр түндө отуруп, мен ойлонуп жазган топ болду да достор. Ушул адамдардын тобу болду. Оюңуздарды айтып, пикирлериңерди сөзсүз айтып, каналга активдүү катышып тургула достор. Саламатта болуңуздар. Кадыр түнүңүздөр менен.